Россиядагы падышанын бийлигин толугу менен кулаткан улуу Октябрь революциясы кыргыз элинин дагы тарыхындагы бурулуш окуяларга жол ачкан. Анткени кылымдар бою ири аймактарда мамлекет курган элибиз падышанын бийлигинин соңку жылдарында далай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, анын натыйжасында өз мамлекетин жоготуу коркунучу жаралган эле. Анын бир эле мисалы 1916-жылдагы Үркүн окуясы менен коштолгон улуу көтөрүлүш. Бирок жогоруда айтылгандай эле большевиктердин бийликке келиши менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн учугу уланып, өз жеринде улуттук өз алдынчалыгын аныктап, кийинки эгемендүүлүккө жол ачкан Советтик республика түзө алды. Бирок албетте, ал дагы оңой болгон жок. Ошондой түмөн түйшүктүү тарыхый окуялардын бири Тоолуу Кыргыз облусунун түзүлүшү эле. Бир 1918-жылдын 30-апрелинде Түркстан автономиялуу Советтик социалисттик республикасы түзүлөт. Совет бийлигин таанаган жаңы автономия азыркы Орто Азия менен Казакстандын түштүк аймактарын камтыган. Ташкент шаары анын борбору болуп, калкынын саны 5 миллиондон ашкан эле. Ошол административдик аймактагы уездердин айрымдарында жыш, дагы башкаларында чачыранды жашаган кыргыздардын саны 1920-жылы 5,5 миллиондон ашкан тура. Баса Түркстан АССР РСФСРдин жогорку бийлигине түз баш ийген. Анын негизги далили катары автономиянын жогорку бийлигинде Түркстан коммунисттик партиясы тургандыгын айтсак болот. 1920-жылдын 26-августунда ошол эле РСФСРдин составында Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасын түзүү жөнүндөгү Советтердин аткаруу комитетинин декрети чыккан. Урал, Тургай, Семипалатинск, ошондой эле Закаспийск облусундагы Адаев уездин дагы камтыган автономияга Оренбургдун түштүк аймагы дагы берилген. Муну менен гана токтоп калбай, 1921-жылы Омск губерниясындагы Акмолинск, Атбасар, Кокчетавск жана Петропавловск уездеринен түзүлгөн Акмолинск губерниясы дагы Борбордук аткаруу комитетинин токтому менен Кыргыз АССРнин курамына берилет. Анын административдик борбору болуп Оренбург шаары бекитилген. Ошентип ал Борбор Азиянын түндүк тарабынан тарта Сибирге чейинки аймакта эң ири автономиялуу республикага айланган. Бирок ал Кыргыз деп аталганы менен иш жүзүндө казак элинин жеңиши эле. Буга анын негиздөөчүлөрү менен бийликтеги бардык жетекчилери казак улутунан болгондугу далил. Кыргызстан жана казактардын интеллигенциясы Алаш партияны түзгөн болчу. Алаш партия улутчул либералдык партия болчу. Алдында түрк мамлекетин түзүүгө максат койгон болчу. 18-20 жылга чейин казак-кыргыз интеллигенциясы максатына жетти. Ошо автономия Алашты түзгөн. Семипалатинск деген шаарды борбор кылган. Алаш калады. Өкмөттү түзгөн, президентти шайлаган, программасын алган. Согуш мезгилинде Сталиндик өкмөт аларды азырча теги ак күчтөргө жардам бербегиле. Анан кийин ортобузда кызмат болот. Мамлекетке түзгөнгө уруксат беребиз деп
алдап жүрөт. Алдап жүрөт. Граждандык согушта алашчылар жармысы бөлүнүп ак күчтөрдү колдоп, жармысы бүтүп турган. Качан согуш бүтөт. Бирок карама каршы Сталин дик өкмөт согуш бүткөндөн кийин казактардын арасында жүргөн коммунисттерди чогултуп, Оренбургка барып, ошол жерде кыргыз казак АССРин түзүп коет. Башында казактардын коммунисттерин Жандосов, Жангилдин жана башка адамдарды коюп коет. Алашчылыктарга берген убадасын аткарбай коет. Ошон үчүн казак мамлекети түзүлдү, бирок кыргыздар алардын ичинде жок болчу. Кыргыздар болсо Түрк республикасынын ичинде мурункудай эле калып калган. Бир нече уезд, волость болуп. Москвада гана эмес, ушул турган ошол кездеги Түркстандын борбору болгон Ташкенттеги бийлик дагы казак менен кыргызды ажырата албай, бир улут, бир эл катары кабылдашкан. Мындай фактор кыргыздардын өзүнчө аймакка ээ болуусун ого бетер татаалданткан эле. Ал гана эмес, биротоло административдик бирликсиз калуу коркунучу дагы жакындаган. Аны байкаган ошол кездеги Жети Суу облустук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкерим Сыдыков баштаган Каракол уездик шаардык комитетинин катчысы Жусуп Абдрахманов, Түркстан эл комиссарлар кеңешинде бөлүм башчы кызматында турган Ишаналы Арбаевтер кыргыздар үчүн дагы өзүнчө административдик аймак түзүүнү демилгелейт. Бирок ошол убакта Кыргызстандагы коомдук саясий абалда топтордун арасында күрөш курчуп турган мезгил болчу. Топтордун арасында деген бул экинчи топтор Кудайкуловчулардын тобу менен Сыдыковдун тобунун ортосунда кармаш болуп турган. Бул Кудайкуловчулар ким эле? Бул Кудайкуловчулар 1917 жылдын май айында Бухара союзун уюштуруп, ошо Бухара союзунун 7000ден ашуун мүчөсү болгон. Бул Бухара союзунда бай манабы дагы, кедейи дагы, жарды жалчысы дагы, ошондой эле оңчул, солчул эсерлер дагы, большевиктер дагы жана шуро исламчылар дагы болгон да. Мына ушул топтун күрөшү күчөп турган убакта 1921 жылдын 21 сентябрында Ташкентке ушул Пишпектен Ходжаев деген адамдан ыйламсыраган телеграмма келет. Анда мынтип жазылган: ушул Кудайкуловчулардын тобу баардык жерге кызмат орундарына отуруп алышты. Алар өз билген өзлөрүнүн мүдөлөрүн аткарып, өз билген иштерин кылып жатат. Эгер шашылыш түрдө мындай чара көрүп кыймылдабасаңар, анда ушул ташкенттиктер жеңилип калышыңар ыктымал деген тарихта катып жөнөткөн да. Ал ташкенттиктер да ошол кезде Абдыкерим Сыдыковду, Ташкентте иштеп аткан Эшенали Арабаев жана Жусуп Абдрахмановдорду айтышкан. Мына ушул каттан соң биз ушул 21 жылдын декабрь айында Ташкент шаарында Кошчу союзунун биринчи учредительдик курултай болот. Бул курултайда жалпы Түркстан аймагындагы жарды жарчылар болгон уюмдар биригип, чоң Кошчу союзу уюшулат. Анын мүчөсү 40 миңден ашуун мүчөсү болгон. Бул мүчөлөрдүн кийинки 22 жылы саны 2 эсеге өскөн. Демек, ошол Кошчу союзунун төрагына экинчи топтун жетекчиси болгон Кудайкулов дайындалат. Демек, бул да чоң кооптонуу жараткан. Ал эми жана экинчи топтогу башындагы Абдыкерим Сыдыков баштаган топтор бул Кошчу союзуна канчалык жакындап кирип көмөк көрсөтүп, өзлөрүнүн таасирин көрсөтөбүз деген күндө дагы ушул Кудайкуловчулар аларда жакын жандарына жолотпой койгон. Демек, мына ушундан топтордун ортосундагы күрөш боюнча келгенде Данек Иманов төмөндөгүдөй пикирин билгизген. Бул дейт, биринчи жана экинчи топтун ортосунда тең эле байы дагы бар, бай манабы, кедейи да бар, жарды жарчысы да бар. Бирок биринчи топко караганда экинчи топто 80% бай манаптардан орун алган, курамынан куралган дейт да. Демек, кантип анан бул жерде биз ушул байкасак,
бул жерде кысмат талашуу, портфель талашуу боюнча эле жүрүп жатат деген өзүнүн оюн айткан. Ал эми белгилүү тарыхчы Зайдин Курманов ошол 20-жылдардагы топтордун ортосундагы күрөштөрдү төмөндөгүдөй топторго бөлөт да. Мисалы бир топ чын эле муну Абдыкерим Сыдыковдун башында турган топто айтат, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түптөө үчүн күрөшкөн дейт. Ал экинчи топ болсо жердеги кысматтарды бөлүштүрүп алып эле башкара берип тынч отура берүүнү туура көрүшкөн дейт. Бул кудай кулуттардын тобуна мүнөзү десек болот. Ал эми дагы бир топтогулар дейт, илимий иштерди жазып күндөө менен элди тартууну көздөшкөн дейт. Бул топтогуларга биз бул 21-24 жылдары Ташкент шаарындагы кыргыз-казак эл агартуу институтунда окуп жаткан кыргыздын көрүнүктүү агартуучулары болгон, ошол кездеги биздин жаңы интеллигенциянын калыптануу булагы болгон Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев, Базаркул Даниярды тогуштук болот. Ал эми дагы бир топтогулар болсо бул орто жерде турушкан дейт да, эч бир топко кошулбастан. Булар да албетте ошол Москвадагы Күн Чыгыш университетинин студенттери болгон Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенованов жана ошондой эле белгилүү ошол кездеги коомдук ишмерлерден болгон Жайнак Саадаев дагы орто жердеги нейтралитет абалда турушкан. Ал эми үчүнчү топтогулар булар болсо элди бөл да, жар дагы башкара бер деген топтогулар дейт. Мындайча айтканда бул Москвадан түшкөн десантниктер. Каменский, Узюков, Шубриков, Невлер жана Шахрай баштаган. Муну болсо Чусуп Абдрахманов болсо партбилеттүү колонизаторлор деп айткан. Мына ушундай топтордун айгышкан ортосунда, топтор ортосунда тиреш күчөп турган убакта алдын ала мезгил агымын туя бирип, биз өзүбүзчө бир мамлекеттүүлүк болуп түтүн булатпасак болбойт деген ойдо Абдыкерим Сыдыков, Эшин Арыбаев, Иманалы Айдарбеков баштаган, Жусуп Абдрахманов баштаган топ атайын иштиктүү чараларды көрө баштаган. Ошентип, бир жагынан 1918-жылы түзүлгөн Түркстан, башка тараптан казак лидерлери баштаган кыргыз автономиялуу республикалары өз аймактарын кеңейтип, чыныгы кыргыздардын ордун жоготуу коркунучу ого бетер күчөй берет. Мындай кырдаалды аңдаган улуттук лидерлердин бири Абдыкерим Сыдыков өз өмүрүн, карьерасын тобокелге салып, чечкиндүү кадамдарын баштаган. 1922-жылдын мартында Советтердин бүткүл Түркстандык 13-чү съездинде Сыдыков тоолуу Кыргыз областын түзүү жөнүндөгү маселени коюп, өз сунушун колдоого алынышына жетишти. 25 мартта Түркстан Республикасынын курамында жаңы облус түзүү жөнүндөгү чечими чыгат. Ага ылайык Пишпек, Каракол, Нарын уездери, ошондой эле Улуу Ата уездинин тоолуу бөлүгү кирген Борбору Кочкор кыштагы болгон тоолуу Кыргыз облусун түзүү, анын уюштуруу комиссиясынын төрагалыгына Абдыкерим Сыдыковдун өзүн бекитүү каралган. Мындан улам уюштуруу иштерин жетектеген Сыдыков мурдагы кызматынан бошотулган. Ошентип кыргыздар жашаган аймактын бир бөлүгүндө бирдиктүү, өз алдынча улуттук автономиялуу мамлекеттүүлүгүн түптөөгө карата реалдуу мүмкүнчүлүктөр жаралат. Улуттук лидерлер баштаган мындай демилге жана анын натыйжалары кыргыз элинин тарыхындагы бурулуш окуялардан экендиги талашсыз. Тоолуу облус түзүү долбоору негизинен ушул кийинки Кара Кыргыз автономиялык облусунун түптөлүп калышы. Же болбосо ушу бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын бир пайдубалы фундаменти катары карасак болот да. Бул маселе биз 1922-жылы жүрөбүз, бирок негизинен 21-жылы маселе көтөрүлгөн. Анткени баарыңыздарга белгилүү, ушул 1920-жылы Казак АСР же болбосо ал мезгилде Кыргыз АСР деп аталчу. Ошол Кыргыз АСРдин түзүлүшү биздеги кыргыз азаматтарын же болбосо кыргыз интеллигенция өкүлдөрүн аябай чоң түйшөлткөн маселеге айланган. Ошол мезгилде Жети Суу областы, Сырдария облусу, ушул областтар Казакстандын курамына кирген эмес, ал Түркстан АСРнын курамында болуп турган да. Анан 21-жылы алар улуттар комиссариатына кайрылышкан кат менен ушул эки областты өзүнүн курамына кошуу жөнүндө. Анткени бул областта эми белгилүү да, казак улутундагы адамдар дагы көп жашаган, кыргыз улутунда дагы. Бул маселе чечилүүгө жакындап калган болчу да. Эгерде ушул маселе чечилип калса,
анда бул кыргыз эли үчүн аябай бир чоң көйгөйлүү маселелердин бирине айланмак. Анткени кайрадан аларды кийин уюшулган же кийин түзүлгөн мамлекеттин курамына кошуп алуу бул чоң бир маселе жаратмакта. Ошондуктан ушул 21-жылдан баштап кыргыз интеллигенция өкүлдөрү Абдыкерим Сыдыков башында турган, Ишиналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков сыяктуу кыргыздын ушу белгилүү бүгүнкү күндө белгилүү инсандары булар жапа-тырмак киришип ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө аракет кылып жасашкан. Алар алгач ушул Түркстан коммунисттик партиясына кайрылуу жөнөтүшкөн, улуттар комиссариатына жөнөткөн. Анан бул маселе улуттар комиссариатында колдоого алынган. Себеби бул алар үчүн анчалык деле маанилүү болгон эмес, анткени бир жагынан ошол мезгилде казак-кыргыз улутун мындай борбордун айырмалай албагандыгы дагы бир себептердин бири да. Анан билесиздер, ошол Түркстан АСР түзүлгөндөн кийин жана Казак АСР түзүлгөндөн кийин Кыргызстандын аймагындагы территориялар мындай бөлүнүп калышкандагы элдердин арасындагы экономикалык биримдик, саясий биримдик, маданий биримдик мындай ажырымга ээ болуп жаткан болчу. Кеңеш бийлиги орногондон кийин 1920-жылы саясий турмушта чоң өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүү 1920-жылы ушул Кыргыз АСРнын түзүлүп, борбору Оренбург шаары болгон. Бул Кыргыз АСР деп айтылганы менен бул негизинен казактык болгон да, Казак АСРники болгон. Ал эми мына ушунун түзүлүшү чындыгында бул борбордогулардын Кыргыз менен Казак улутун бириктирип бир мамлекет кылышы мындай бир саясий кооптонууну жараткан да. Ал эми кыргыздар өзүбүзгө белгилүү ошол убакта Түркстан АСРнын түндүк тарабы Түркстан АСРнын Жетису облусуна, ал эми түштүк тарабы болсо Сырдария жана Фергана облустарына карап калган. Мына ушундай кыргыздардын чачыранды болуп бөлүнүшү ошол кездеги кыргыздын белгилүү интеллигенциясынын өкүлдөрү болгон жана кыргыздын белгилүү аймактарын өтө тынчсызданткан. Мына ушул коопсуздукту туя билген кыргыз интеллигенциясынын өкүлү Абдыкерим Сыдыков башында турган Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбековдор тоолуу кыргыз облусун түзүү боюнча идеяны башташат да. Тоолуу кыргыз облусун түзүү боюнча демилге алгач колдоого алынып, бирок кийин Москва жана Ташкенттеги бийликтеги айрым жетекчилер тарабынан анын уюштуруучулары кодуланып, натыйжада чоң саясий чыр-чатактар менен коштолгон карама-каршылыктар башталган. Марттан кийинки окуяларга дагы бир лидер, ошол кездеги Пишпек уездик аткаруу комитетинин төрагасы Иманалы Айдарбеков кошулат. Калкынын саны боюнча алдыда туруп, көптөгөн өнөр жай ишканалар менен катар 9 жолдун тоомундагы шаардын, анын бийлиги менен катар элдин дагы колдоосуна Абдыкерим Сыдыковдун командасы өзгөчө муктаж эле. Анткени тоолуу облусту түзүүдөгү түйшүктөрдүн катарында калың элге анын зарылдыгын түшүндүрүп, колдоосун дагы алуу керек болгон. Анан бул маселени көтөрүп чыгып, булар ошо 22-жылы март айында райондоштуруу, же болбосо ошол эки аймакты кошуп, жана Жетису областын, андан башка жана Пишпек, Пиржевальск, Каракол уездерин кошуп, Аулие Ата, ошолорду бириктирип, тоолуу область түзүү жөнүндө мындай программаны же болбосо материалды иштеп чыгууну тапшырышкан да. 22-жылдын башынан баштап ушул Москвадагы улуттар эл комиссариатына каттарды жазып, акырында 22-жылдын алардын каты борборго жеткенден кийин ушул 1922-жылдын 15-апрелинде Ташкент шаарында ушул Түркстан большевиктик партиялык комитети менен Жетису областтык партиялык комитетинин биргелешкен жыйынында Жетису облустун түзүү боюнча уюштуруу комиссиясы түзүлөт. Комиссиянын төрагылыгын Абдыкерим Сыдыков дайындалат. Мына ушул Абдыкерим Сыдыков өзү уюштуруу иштерин колуна алат дагы ошол эле жылдын 1922-жылдын 4-июлунда Пишпек шаарында Жетису областын уюштуруу боюнча алгачкы уюштуруу курултайын өткөрөт. 1922 жылдын 21 мартында ага чейин түзүлгөн Кыргыз АСР менен Түркстан АСРнын өкүлдөрү Москвага чакыртылып, эки автономия ортосундагы территориялардын тактоо тапшырмасы берилген. 4-апрелдеги Москвада өткөн жыйында маселени алдын ала кароо кайрадан жогорудагы автономиялардын борбордук комитеттерине жиберилет. Ошентип
кыргыздардын тагдырын аныктоо укугу бийлиги казак элитасынан турган Кыргыз АССР менен Түркстан автономиясынын борбордук комитетине берилген эле. Демилгени кыргыздар көп жашаган Жетис облусунун бийлигинин өкүлү Худайкулов дагы колдоп чыккан. Мындай жагдай кыргыздардын өз алдынча болушун ого бетер оорлоткон. Анын кыргыздар үчүн опурталдуулугун байкаган ошол кездеги Жетис облусунун аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкерим Сыдыков менен бөлүм башчысы Ишаналы Арабаевдер өз элинин кызыкчылыгын коргоп чыгышат. 1922 жылдын мартында Түркстан АССРнин борбору Ташкентте Советтердин 13-чү съезди өз ишин баштаган. Анын жүрүшүндө Абдыкерим Сыдыков доклад жасап, тоолуу Кыргыз облусун түзүү жөнүндөгү демилгени ачык айтып чыккан эле. Ага борбордук комитет кайсыл бир деңгээлде макулдагы болгон эле. Аны уюштуруу иштери болсо Сыдыковдун өзүнө жүктөлгөн. Мындан улам ал мурда ээлеген кызматынан бошотулат. Алдыдагы өмүргө коркунуч келген жагдайларга карабай, Абдыкерим Сыдыков өзү баштаган уюштуруу комитети тоолуу Кыргыз облусунун алгачкы съездин өткөрүүгө кызуу киришкен. Ошол эле учурда башка топтор бул идеяны аксатуунун жолун издеген. Баардык аймактардан делегаттарды чакырууну пландаган уюштуруучулар 1-чи съезди июнь айынын башында өткөрүүгө камынган. 22 жылдын 1-июндан 3-июнуна чейин өткөн жыйында тоолуу облусу деген Кыргыздын өзүнүн мамлекетин куруш керек деген чечим чыккан. Анын башында Абдыкерим Сыдыков менен Жусуп Абдрахманов турган. Ишеналы Арабаевдер, башкалар дагы бүт баардыгы ушул демилгени колдогон. Себеби Октябрь революциясынан кийин башка кошуна мамлекеттер, кошуна элдер өзүнчө мамлекеттүүлүгүнө ээ болуп, өзүнчө баштаганда Кыргызстанды унутта калган. Кыргыз мамлекети бар болобу, жок болобу деген, түзүлөбү, түзүлбөйбү деген маселе курч коюлган. Абдыкерим Сыдыков менен Жусуп Абдрахмановдор бул маселени козгоп, бул азыр тоолуу облусту түзөлү, Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар басмачылык, жарандык, улуттук бошондук көтөрүлүш менен алаксып, алар менен ошондой окуяларга чырмалышып атат. Биз биринчи түзсөк, кийин алар кайра кошулат деген максат менен ушул Кыргызстандын түндүк тарабы ага талас кошулуп, тоолуу облус деп өзүнчө мамлекет түзөбүз деп чыгышкан. Курултайга 425 делегат катышат. Анын ичинен алгачкы күндө ачылышында Абдыкерим Сыдыков өзү ачылыш сөзү менен ачып берет дагы. Анын куттуктоо сөзүн Түркстан борбордук партия комитетинен келген Жан Досов сүйлөгөн. Ошондой эле ал жерге Кош сайысынан атынан Ташкенттен келген Ишеналы Арбаев жана Түркстан борбордук аткаруу комитетинде жооптуу кызматта иштеген Жусуп Абдрахманов, Дуңган элинин атынан Магаза Масанчиндер сөз сүйлөйт. 4-чү күнү гана ошол курултайдын 4-чү күнү Абдыкерим Сыдыков өзү доклад менен чыгып сүйлөгөн. Негизинен жерлерден дагы өкүлдөрдү чакырып, эми 425 делегаттын чакырылышы бул аябай чоң нерсе. Анан мен ойлойт элем, муну дагы бир изилдөөлөргө муктаж, бирок ошонун курамы жөнүндө сураган учурда анын 90% байманаптар түзгөн деген эме билдиришкен, билдирүүчү. Бул улуттук буржуазиялык көз караштагы адамдар деп айтышканда, чындыгында ошо улуттук көз караштагы адамдар же улуттук буржуазиянын өкүлдөрү деген бул өзү ошол мезгилде билим алган адамдар, ошол мезгилде билимдүүлөрдү, же болбосо ошол мезгилде мурун падышалык бийликке котормочу болуп иштеп жүргөндөр, андан кийин агартуучу катары иштерин улаган адамдардын баардыгын тең эле улуттук буржуазиялык көз караштагы адамдар деп ошол мезгилде каралып келген да. Ошон үчүн биз аларды мындай ошол мурдагы документтерге таянсак туура эмес болот. Муну жаңыдан өңүттө дагы ар бир инсандын, мисалы, ар бир инсандын ошо жөнүн дагы тактап чыгуу бул менче алдыдагы милдетибиз деп ойлойм да. Делегаттар келет, 11 улут. 11 улут, көпчүлүк кыргыздар жасагат, бирок алардын ичинде башка да улуттар бар эле. Бирок ошондой проект түзүлүп баратканда, эл колдоп атканды биздин арасыбызда, кыргыздардын саясатчылардын арасында бир
күчтөр топ Рахманкул Худайкуловдордун тобу каршы чыгат. Анткени алар башка максатты койгон. Кыргыздар Казакстанга кошулуп, область катары кошулуп, ошол жерде бийликти талашып, ошондой идеялар менен жүргөндө Кыргызстанда. Өзүнчө мамлекет эмес, а Казактар Республикасынын составында Кыргыз областын түзгөнгө аракеттенет. Ошон үчүн алар тоголок кат жазат Сталинге. Бишкекте байманаптар чогулду. Байманаптар антисоветтик жумушту жасап атат. Өзүнчө Кыргызстанды феодалдык мамлекет бийликте байманаптар турсун деп Советтик Союздун, точнее Россиянын тарабынан чыгарайлык деген